Кийинки сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Арысбекович. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ушу Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттиктин кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнеттик иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президенти Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир. Өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберине менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу? Аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын башчысы, жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге кийлигишпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып койгон көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Дастан Арысбекович, урматтуу коллегалар, кечеде мен сунуш катары айттым эле. Ошону бүгүн күн тартибине киргизсек, билбейм эми мүмкүн маселелер каралгандан кийинби, 12-ге же 2-ге борбордук шайлоо комиссиясын чакырып, биздин каттоо кызматын чакырып, дагы кайсы мамлекеттик органдар тиешелүү жанагы шайлоо боло турган шаарларга 10 миң деп айылдардан алып келип туруп, азыр пропискага отургузуп, шайлоодун шаңы жанагындай ар кандай ыплас жолдор менен уже подкуптун экинчи түрү менен азыркы убакта даярдыктар катуу жүрүп атат. Мына ошолорду токтотуш керек. Акыркы мен билген 2-3 күндө массалык маалымат каражаттарында бир гана ушул тема көтөрүлүп атат. Анан биз буну билмексен болуп отуруп алган болбойт. Ошондуктан борбордук шайлоо комиссиясын чакырайык. Ушул маселени карабасак болбойт. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу Дастан Арысбекович, азыркы Кенжебек Сатымкулович айткан маселени биз сөзсүз карашыбыз керек саат 2-де. Мына мен кечинде эле Оштон келдим. Ош шаарына ушул тегерек четиндеги райондордон 40 миңге жакын адамды учетко койду. Бул шайлоо эмес. Биз шаардыктардын өзүнүн депутаттарын, өзүнүн мэрин тандап алуу укугунан ажыратып салдык. Партиялар, мен мына шаар бийлигине, күч органдарына дооматым жок. Бирок муну жасап аткан партиялар, саясий лидерлер. Азыр райондордо паспортторун алдырып ийген жарандар пособиясын албай атат. Пенсиясын албайт. Үлүш жерлеринде проблема болот. Мына биз 1000 сом, 2000 сом беребиз деп атып, элибизди чоң азапка салдык. Партиялардын, болочоктогу депутаттардын элге болгон жакшылыгы ушулбу? Студенттердин дели баарынын паспортторун чогултуп алып атат. Кийин шайлоодо шайлагандан кийин бересиң деп. Бул шайлоо эмес. Ошон үчүн биз мындай жалпы партиялар мындай бир жигитче күрөшкө чыгышыбыз керек. Ал болбойт азыркындай кетсек. Пособиясынан
райондордон чалып атат, паспорт ала албай атабыз, паспортубуз жок, бербей атат деп. Сунуш Кредиттери бар, ошондуктан саат 2-де чакырышыбыз керек. Сөзсүз угуп, мына ГКМБ, МВД, ГРС, Борбордук шайлоо комиссиясы кырдаалдан жыгынын жолун талкуулашыбыз керек. Менде сунуш азыр биз 6 айдын акыркы 6 айда учетко тургандар добуш бере албайт деген мыйзамды кабыл алып, колдон келсе өкмөт, парламент, президентке кайрылып, шайлоонун мөөнөтүн дагы 2 айга жылдырышыбыз керек. Азыркы учетко тургандар добуш бере албай турган абалга алып келишибиз керек. Кырдаалдан чыгуунун бирден бир. Бұл абдан маанилүү маселе. Кыргызстанда 7 дубан бар. Ушул 7 дубандын эли кантип сүйлөп жашап келе жатат. Негизи эле кыргыз тили боюнча бул маселе болгон атат. Сиз төрага жеткирип койсоңуз, мага бул чоң талкуудан кийин ошол жерде сөз баккан кыргыздын сөзүнүн доктор науктары, биздин чоң улуу энелерибиз, агаларыбыз, аталарыбыз кайрылды. Мен ошону жеткирип коеюн деп чечтим. Мен аларга сөз бергенмин. Себеби ушул 7 дубандын эли 7 тилде сүйлөй баштады деп атат. Биз кыргыз тилин сакташ үчүн улут катары биз кийинки муундарга кыргыз улуту болгон бар болот деп айтыш үчүн биринчи тилди сакташ керек. Тилди сакташ үчүн биринчи ушул жогорку кеңештин улуу трибунасынан сөздү бир тилде барыбыз сүйлөсөк. Себеби 7 дубандан келген адистерби, жетекчилерби, башкалар ар кимис өзүнүн тилинде сүйлөй баштаса, акырындан барып тилге чоң зыян келет. Мына бүгүн билинип атат дейт. Керек болсо учурашканды билбейбиз. Мына улуттук телевидение, радиолордо да ушундай сөздөр алып баруучулардан чыга баштайт дейт. Ошондуктан ушунун баарын эске алып, тапшырма берип, ошол бир мыйзам чегинде бардык кыргызстандыктар эми үйүндө ошол диалектикте сүйлөшү мүмкүн. Бирок жумушта, башка жерлерде, жыйындарда ушул бир тилде баарыбыз сүйлөгөнгө алып келсек, ушунга бүгүндөн баштап ишти баштабасак, кийин кеч болуп калат дейт. Бул биринчи маселе. Айда Камчыбековна, сиз муну төрага жеткирип коесуз, өзүңүз урматтуулга алсаңыз. Анда ушу менен күн тартибин бекитип алдык, урматтуу депутаттар. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинин алдында сиздердин атыңыздардан Кыргыз Республикасынын парламенттин жогорку кеңештин атынан, парламенттин атынан мына азыр дүйнөнү дүрбөлөң салган коронавирус оорусу өтө күчөп, ушу бардык дүйнөдө мамлекеттердин мындай кыйын тудуруп атат. Ошондуктан биздин коңшу дос мамлекетибиз Кытай Эл Республикасына, Кытай Эл Республикасынын парламентине, Кытай Эл Республикасынын спикерине сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан ушул вирустун артынан миңдеген кишилер көз жумуп кайтыш болуп кетти. Терең кайгыруу менен көңүл айтып коюуга уруксат этиңиздер. Мен ойлоймун, бул коронавирус менен Кытай Эл Республикасы өтө чоң күрөштөрдү жүргүзүп атат. Бул күрөштөр ийгиликтүү өтсүн. Ушул бардык элине, ушу кайтыш болуп кеткен элдин туугандарына терең көңүл айтып коелу. Мен ойлоймун, бул да өтөт, бирок биз Кытай Эл Республикасына дос, коңшу мамлекет катары дайыма жардам берүүгө, алар менен бирге болууга биз дайыма аракетибизди жасап келебиз. Ошондуктан аларга дагы бир жолу терең кайгыруу менен ушул күндү жакшы өткөрүп алып, күрөш жыйынтыгы жакшы чыгат деген ниетти эскерип кетүүгө уруксат этиңиздер, урматтуу депутаттар. Эми регламентибиздин беренесине ылайык ар кандай жарыш сөзгө жазылыңыздар, урматтуу депутаттар. Табылган бергиле.